Достор, Кыргызстанда болобу, Россиядабы же башка жактабы карапайым тажикстандыкка тийбейли. Биринчиден, албетте карапайым адамдарда күнөө жок, алар согушту каалап аткан жок. Экинчиден, эгерде аларга сөзүбүз тийсе же колубуз тийсе, маалымат каражаттарына чыгарып же соц медиага чыгарып, мына ушинтип атат деп, балким видеого чыгарып таратып, бир фактыны 1000 факты кылып көрсөтүүгө аракеттер болушу мүмкүн. Албетте бул жерде кыргыздарды зомбулукчул, агрессор катары көрсөтүүгө аракет кылган провокаторлор дагы төрт көздөп тиктеп турат. Биз маалымат алып атабыз. Мына маалыматтык согушта утулуп аткан Рахмондун айласы кетип, фейк троллдор армиясын жалдап, тескери чагымчыл маалыматтарды таратууга ашыгууда. Биз аларга кандайдыр бир жем, кандайдыр бир контент жасап бербейли. Акылды пештеп иш кылалы. Азыр менин барагыма кирип карасаңар, YouTube'дан Али Токтакунов деп издегиле, Facebook'тан дагы, Instagram'дан дагы кыргызча, англисче жана башка тилдерде маалыматтар бар. Эмне болгону жөнүндө ачык так маалыматтар бар. Ошону таратууга чакырам силерди.